Саламатсыздар, бардактуу Манас телеканалынын көрөрмандары. Университет жашоосу программасынын кезектеги чыгарылышында Кыргыз-Түрк Манас университетинин буг айындагы маданий, социалдык жана маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Манас инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде 2024 жылдын 10 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейландын жетекчилигиндеги делегация Бишкек шаарындагы профессор Молдокулов атындагы улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейине иш сапар менен барды. Делегация лицейдин жетекчилиги менен мектептин мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Жыйын улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин директору Мелискан Асанованын мектептин ишмердүүлүгүн баяндаган презентация менен башталды. Асанованын айтымында айрыкча акыркы жылдары Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн мектеп-лицейге жумушка орношкондордун саны артууда. Ректор профессор Жейлан Манас университетинин китепканасын окуучулар дагы колдонушса болоорун белгилеп, мектеп-лицейдин китепканасына көмөк көрсөтө турганын билдирди. Майыптыгы бар балдар Манаста конок болду. 2024 жылдын 10 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинде көркөмдөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн 2-курсунун студенттери Бишкектеги 1-балдар хосписинен келген муктаждыктары бар балдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө атайын даярдалган программа тартуулашты. Иш-чарага Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, биринчи проректор саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев, башкы катчы профессор Октай Өзгүл жана окутуучулар катышты. Балдар үчүн театралдык искусство бөлүмүнүн ага окутуучусу Чагалдак Замирбековдун жетекчилигинде даярдалган Жалкоо Шайдулуу ажомогу тартууланды. Театралдык көрсөтүүдөн кийин балдар жана алардын үй бүлөлөрү университеттин социалдык курулуш имаратында түштөнүштү. Бул күн балдардын жана жакындарынын жылмайган жүздөрү менен эсте калды. QS жылдызын алган Кыргызстандагы алгачкы университет. Кыргыз-Түрк Манас университети QS Stars эл аралык университеттер рейтингинде 4 жылдызга ээ болуу менен 4 жылдыздуу университеттердин катарын толуктады. Мы работаем с Кыргызско-турецким университетом Манас уже несколько лет, и нам очень приятно, что сложился такой доверительный диалог между руководителями и экспертами университета и нашей скромной командой QS. Сегодня я приехал в Бишкек для того, чтобы вручить сертификат 4 звезды. У нас есть QS Stars программа, к которой ваш университет присоединился несколько месяцев назад и прошел аудит по 30 индикаторам в самых разных категориях. И результатом этого аудита стали 4 звезды. Это очень-очень сильный, достойный результат, который есть не у многих университетов в мире. И сегодня на нашей встрече с ректором мы презентовали этот сертификат с 4 звездами. И не только 4 звезды, конечно, являются основным таким, наверное, достижением в рамках участия программы в QS Stars, но и также 5 звезд по таким категориям, как трудоустраиваемость выпускников и интернационализация. Действительно, университет стал местом притяжения талантов со всего мира. Иностранные студенты, иностранные преподаватели приезжают сюда, чтобы учиться и работать. Мы это видим, мы это замечаем по нашим объективным данным. И мы рады были сегодня разделить этот успех с высокопрофессиональной командой вашего университета. Так что поздравляем Кыргызско-турецкий университет Манас с очередным блестящим достижением в QS. Джаз фестивали жана жарманке. Университеттен да артык ураанын аткарган иш-аракеттери менен айгинелеген Манас университети лейкоз менен күрөшкөн балдарга колдоо көрсөтүү максатында 2024 жылдын 13 майында жарманке уюштурду. Жалгичи районунда жайгашкан Оба чай бакчасында уюштурулган жарманке студенттердин, окутуучулардын жана Манас университетинин кызматкерлеринин катышуусунда чоң кызыгуу менен өткөрүлдү. Окуу жайдын гуманитардык факультетинин тарых бөлүмүнүн окутуучусу профессор Незахат Жейландын уюштуруусунда өткөрүлгөн жарманкеде кыргыз жана түрк даамдары сатыкка коюлду. Манастын джаз фестивали менен катар уюштурулган жарманке Айганыш Абдиева, Толгон Арзикеева жана башка эстрадарчылардын катышуусунда өттү. Canımda sen neredeyimsin? Bir açık biri de bir köylü. Sen beni Биз ушундай сонун иш-чарада Манас университетинде турабыз. Абдан жакшы кече болуп атат. Бул кайрымдуулук кече болуп атат. Айтарым, абдан кубанычтамын. Мени чакырганына дагы мен дагы ушундай жакшы бир сооп иштерге себепкер болуп турам. Манас университетине ийгилик каалайм. Эң мыкты университеттердин катарын толуктоп атыптыр. Мындан дагы ийгилигиңиздер арта берсин. Эң мыкты, таланттуу инсандарды чыгара бериңиздер. Биздин кесиптештердин арасында дагы ушул Манас университетин окуп бүткөн таланттуу инсандарды көп, аябай билем. Ошондуктан сиздерге чын жүрөгүмдөн ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай пейилиңиздер кенен болуп, мыкты чоң иш-чараларга себепкер болуп жүрөрүңүздөр. Барыңыздар жакшы көрөм. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Манас университети уюштурган кайрымдуулук ярмаркага келип отурам. Азаматсыздар, ушундай кайрымдуулук кечелер, күндөр аябай көп болсун. Келген бардык студенттерге, конокторго ыраазычылык
Менин биринчи оюм, жеке оюм, ар дайым Манас университети ушундай кайрымдуулук менен көп кам көрүп келет, ар кандай концерттерди уюштуруп, мен ойлойм бул жакта окуп жүргөн студенттерге дагы аябай кызык болсо керек деп. Ар дайым уланта бериңиздер, баарыңыздарга ийгилик, терең ыраазычылык. Айыл чарба факультети студенттеринин алгачкы жыйыны. 2024-жылдын 14 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Айыл чарба факультетинин 4 курсунун студенттери тарабынан биринчи Айыл чарба студенттик конгресси болуп өттү. Конгресске ректор профессор Алпарслан Жайлан, Айыл чарба факультетинин деканы профессор Ахмет Айгун, конгресске колдоо көрсөткөн Доал Кыргызстан командасы, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Айыл чарба факультетинин деканы профессор Ахмет Айгун факультет тууралуу жалпы маалымат берип, Кыргызстанда билимдүү, ийгиликтүү студенттерди даярдоо максатында семинарларды, конгресстерди уюштуруп жатышканын билдирди жана ошондой эле уюштурууга салым кошкондордун бардыгына ыраазычылык билдирип, студенттерге ийгилик каалады. Конгрессти салтка айландыруу пландалып, келечектеги айыл чарба тармагынын лидерлери менен адистерин чогултуп, билим жана тажрыйба алмашууга үндөдү. Типография көргөзмөсү. 2024-жылдын 14 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Курманжан Датка атындагы сүрөт галереясында Көркөм өнөр факультети тарабынан типография аттуу көргөзмө уюштурулду. Көргөзмөдө графика бөлүмүнүн ага окутуучусу Үмүт Тикмендин көз жоосун алган эмгектери коюлду. Көргөзмөгө Манас университетинин проректору доцент Камалбек Карымшаков, Көркөм өнөр факультетинин деканы профессор Чагатай Акенген, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Проректор Карымшаков Көркөм өнөр факультети теориялык сабактарды өтүү менен гана чектелбестен, мыкты кесипкөй адистерди чыгарып жатканын баса белгиледи. Темаларды дагы да жакшыраак түшүндүрүү үчүн искусство агымдарын колдондук деген Үмүт Тикмен катышуучуларга көргөзмөгө коюлган эмгектери тууралуу маалымат берди. Түрк тили боюнча акыл таймаш. Кыргыз-Түрк Манас университетинин чет тилдер жогорку мектебинин тил үйрөтүү бөлүмүнүн түрк тили координаторлугуна караштуу викториналык сынак комиссиясы тарабынан уюштурулду. Акыл таймаш даярдоо бөлүмүнүн студенттердин арасында жалпы маданият, түрк тили жана түрк дүйнөсү темаларынын алкагында маалымдуулугун жана талантын көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берди. Аталган иш-чарага Манас университетинин ректору профессор Алпарслан Жайлан, чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү профессор Эрежай Доан, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Алдыңкы орундарды ээлеген студенттерге грамоталар жана сыйлыктар, чет тилдер жогорку мектебинин мүдүрү профессор Эрежай Доан, тил үйрөтүү бөлүмүнүн төрагасы Фатих Башкапан тарабынан тапшырылды. Таймаш 1 жылдык даярдоо курсундагы ийгиликтүү жыйынтык болуп калды. Салттуу кийим кече жана маданий өзгөчөлүктөр. 2024-жылдын 14 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинде жүрөгүбүздөгү үн Улуу Памир аттуу маданий иш-чара болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Улуу Памирден келген кыргыз айымдары чачкеп, жоолугуч, пөчө, дүрүя жоолук, тумар чач, калпакча, кыргак, чатыма, сынсыла, шамалбак сыяктуу кыргыздын улуттук кийимдерин жана маданий өзгөчөлүктөрүн таанытышты. Иш-чарага Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпарслан Жайлан, гуманитардык факультетинин деканы профессор Алпарслан Ашык, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Аталган иш-чара маданий мурастарды терең үйрөнүү жана келечектеги муунга жеткирүү максатында окуу жайдын гуманитардык факультетинин тарых бөлүмүнүн окутуучусу профессор Незахат Жайлан тарабынан уюштурулду. 4-чү эл аралык коммуникация симпозиуму. 2024-жылдын 15 май күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультети тарабынан 4-чү эл аралык коммуникация симпозиуму Санарип доордогу дезинформация темасында симпозиум өткөрүлдү. Симпозиумга Түндүк Кипр Түрк Республикасынын Бишкектеги өкүлү Мехмет Давулжо, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын коомдук иштер жана транспорт министри профессор Эрхан Арыклы, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын улуттук билим берүү министри Назым Чавушоолу, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орунбасары Расул Авазбек уулу, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков, Манас университетинин ректору профессор Алпарслан Жайлан, биринчи проректор саясий илимдеринин кандидаты доцент Алмаз Ибраев, Түркиянын жогорку окуу жайларынын ректорлору, өз тармагында улуттук жана эл аралык деңгээлде таанымал баяндамачылар, симпозиумдун катышуучулары, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Эске сала кетсек, симпозиум дезинформациянын күчөшүнө өбөлгө түзгөн технологиялык жана социалдык саясий факторлорду талкуулоо, ошондой эле дезинформациянын коркунучтарын жана кесепеттерин натыйжалуу чечүү максатында уюштурулган. Манаста ар улуттун бийлерин камтыган программа.
2024-жылдын 15 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Ден соолук, маданият жана спорт башкармалыгы менен көркөм жетекчи профессор Куршат Гүлбаяз тарабынан уюштурулган жабык спорт аянтында ар улуттуу маданиятын таңазалаган бийлер тартууланды. Көркөмөнөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн арт директору профессор Куршат Гүлбаяздын жетекчилигинде уюштурулган бий кечеге Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, проректор профессор Мехмет Сизай Түрк, ректордун кеңешчиси профессор Серхат Бурмаулу, башкы катчы профессор Октай Өзгүл, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Программада окуу жайдын таланттуу студенттери Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Туркменистан, Азербайжан, Дагестан, Монголия, Индия, Испания жана башка өлкөлөрдүн маданиятына таандык бийлерди тартуулашты. ТИКА президенти Каялар Манаста. 2024-жылдын 16 майында Түрк кызматташтык жана координациялык агенттигинин президенти Серкан Каялар Кыргыз-Түрк Манас университетине келип, ректор профессор Алпаслан Жейлан менен жолугушту. Ректоратта өткөн жолугушуу биринчи проректор саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев, башкы катчы профессор Октай Өзгүл жана Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин Кыргызстандагы программалык координатору Мехмет Болдурдун катышуусунда өттү. Жолугушуудан кийин ТИКАнын президенти Каялар жана Манас университетиндеги ТИКА колдоосу аркылуу курулган күнөскана, эмерек жана ширеттүү секторун кыдырып, аткарылып жаткан иштерди көрдү. Ошондой эле Каялар ТИКАнын колдоосу менен ишке ашырылган долбоорлордун эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты дагы да бекемдегенин баса белгилеп, окуу жайдын жалпы жамаатына ыраазычылык билдирди. Ат жалында. 2024-жылдын 16 майында Көркөмөнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн окутуучусу жана түрк дүйнөсүнүн өнөр адамы Ирфан Гурдал Ат адамдын канаты аттуу коштошуу концерти менен искусство сүйүүчүлөргө унутулгус көз ирмемдерди тартуулады. Иш-чарага Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, ректордун кеңешчиси профессор Серхат Бурмаулу, Көркөмөнөр факультетинин деканы профессор Чагатай Акенген, окутуучулар жана студенттер катышты. Ирфан Гурдал түрк дүйнөсүнүн музыкалар жана өзүнө таандык ырлары менен угармандарга музыкалык жагымдуу маанай тартуулады. Концерттин жабылышында Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан Ирфан Гурдалга университетке кошкон салымы жана эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Батыш Азербайжанга кайтуу иш-чарасы. Үстүбүздөгү жылдын 16 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинин кино залында Азербайжан Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин катышуусунда Батыш Азербайжанга кайтуу аттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чара Азербайжан Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Ганделов Латиф Сейфаддин уулу, Азербайжан Республикасынын өкмөттүк эмес уюмдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү агенттигинин өкүлдөрү, Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, биринчи проректору саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев, профессордук окутуучулук курам жана студенттердин катышуусунда өттү. Теология факультетинин симпозиуму. Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультети тарабынан уюштурулган Ислам дининдеги Ханафи Матуриди түшүнүгү аттуу эл аралык илимий симпозиум 2024-жылдын 17 майында өткөрүлдү. Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан симпозиумдун ачылыш сөзүндө теология факультети Кыргызстанда эң мыкты билим берген факультеттердин бири экенин баса белгиледи. Теология факультетинин деканы профессор Хасан Наек симпозиумдун ачылыш сөзүндө факультет тууралуу маалымат берип, симпозиумдун офлайн жана онлайн түрдө жалпы 10 отурумдан турганын айтып өттү. Симпозиум бул тармактагы академиялык изилдөөлөрдү бөлүшүүгө жана ислам дүйнөсүндөгү ар кайсы өлкөлөрдөн келген катышуучулар арасында маалымат алмашууга шарт түздү. Эң жөнөкөй окуя спектакли. Кыргыз-Түрк Манас университетинин Көркөмөнөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн студенттери эң жөнөкөй окуя спектаклин тартуулашты. Үстүбүздөгү жылдын 17 майында тартууланган театралдык көрсөтүү Манас университетинин Көркөмөнөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн ага окутуучусу Адылбек Болорбек уулунун көркөм жетекчилигин астында драматург Мария Ладанын эң жөнөкөй окуя чыгармасынын негизинде даярдалган. Эң жөнөкөй окуя спектакли көрөрмандардын чоң колдоосуна ээ болду жана мыкты аткаруу үчүн чыгармачылык топту чын жүрөктөн куттуктаган Көркөмөнөр факультетинин деканы профессор Чагатай Акенген факультеттин жалпы жамаатына жана студенттерге ыраазычылыгын билдирди. 19 май белгиленди. 19 май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт майрамын белгилөө Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан Ататүрк сейил багында уюштурулган гүлчамбар коюу аземи менен башталды. Иш-чарага Түркия Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык тууган, элчиликтин кеңешчилери жана мүчөлөрү, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, биринчи проректору саясий илимдердин кандидаты доцент Алмаз Ибраев жана окуу жайдын жогорку жетекчилиги баш болгон профессордук окутуучулук курам, ассоциациянын төрагалары жана басма сөз өкүлдөрү катышты. Иш-чарада
Майрамдан кийин Кыргыз-Түрк Манас университетинин Ооба чай бакчасында уюштурулган эртең мененки тамакта ректор профессор Алпастан Жейлан жана биринчи проректор саясий илимдеринин кандидаты доцент Алмаз Ибраев студенттерди 19 май Ататүрктү эскерүү, жаштар жана спорт майрамы менен куттуктап, алар менен көңүлдүү убакыт өткөрүштү. Кош бол даярдоо курсу 2024 жылдын 23 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин чет тилдер жогорку мектебинин тил даярдоо бөлүмү тарабынан Кош бол даярдоо курсу аттуу салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Салтка айланган концерттик программа 2023-2024 окуу жылында чет тилдер жогорку мектебинде кыргыз, түрк, англис, орус жана кытай тилдерин үйрөнгөн даярдоо курстарынын студенттери үчүн уюштурулду. Кечеге Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпастан Жейлан баштаган жетекчилик, профессордук окутуучулук курам жана студенттердин катышуусунда өттү. Кечеге Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпастан Жейлан, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Даярдоо курстарынын студенттери тарабынан кыргызча, түркчө, орусча, англисче жана кытайча жан эргиткен обондурлар жаңырып, көркөмүрлөр окулуп, түрк элинин элдик бийлери тартууланды. Ошондой эле бул иш-чара эки элдин бир туугандык мамилесин, орток жана маданий баалуулуктарын ачып берди. Сүрөт бөлүмүнүн жыл жыйынтыктоочу көргөзмөсү. Үстүбүздөгү жылдын 23 май күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөмдөр факультети тарабынан графикалык дизайн аттуу окуу жылын жыйынтыктоочу көргөзмө уюштурулду. Окуу жайдын Курманжан Татка атындагы сүрөт галереясында өткөн көргөзмөдө көркөмдөр факультетинин студенттеринин 2023-24 окуу жылы аралыгында жасаган эмгектери искусство сүйүүчүлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жаратты. Салттуу оюндардын жеңүүчүлөрү аныкталды. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттик жатаканасы уюштурган үстөл тенниси, шахмат жана тогуз коргол боюнча турнирдин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи 24 май күнү өткөрүлдү. Окуу жайдын биринчи проректору саясий илимдеринин кандидаты доцент Алмаз Ибраев жеңүүчүлөргө университеттин атайын белектерин тапшырып, эстеликке сүрөткө түштү. Ислам жана адеп ахлак. 2024 жылдын 28 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинде Ислам жана адеп ахлак темасында семинар болуп өттү. Түркия Республикасынын Анкара шаарынын муфтии Хасан Чынар тарабынан өткөрүлгөн семинарга проректор доцент Камалбек Карымшаков, ректордун башкы кеңешчиси профессор Режай Дуан, университеттин профессордук окутуучулук курамы жана студенттер катышты. Хасан Чынар семинарда исламдын адеп ахлактык баалуулуктарын айтып берди. Балдар үчүн кино. Кыргыз-Түрк Манас университети социалдык жоопкерчилик долбоорлорунун алкагында Бишкекте жайгашкан түрк башталгыч мектебинин окуучулары жана Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунун жайкы мектебинин катышуучулары Манас университетин кыдырышты. 2024 жылдын 28 майында окуу жайдын коммуникация факультетинин кино залында уюштурулган иш-чарада бөбөктөр мультфильм көрүшүп, көңүлдүү убакыт өткөрүштү. Манастын жетекчилери музыкалык колледжде. 2024 жылдын 28 майында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпастан Жейландын жетекчилигиндеги делегация Таштан Ирматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжине иш сапар менен барды. Жолугушуу Бишкек музыкалык педагогикалык колледж менен таанышуу, кызматташууну пландоо максатында уюштурулган. Эне жана баланы коргоо борборуна колдоо. 2024 жылдын 29 майында Кыргыз-Түрк Манас университети социалдык жоопкерчилик долбоорунун алкагында Бишкектеги эне жана баланын ден соолугун коргоо улуттук борборуна балдар онкологиясы жана онкологиялык гематология бөлүмүнө барды. Манас университетинин гуманитардык факультетинин тарых бөлүмүнүн окутуучусу профессор Незахат Жейландын жетекчилигиндеги делегация Бишкектеги эне жана баланын ден соолугун коргоо улуттук борборуна барып, материалдык жардам көрсөттү. Стамбулду багындыруунун 571 жылдыгы. Үстүбүздөгү жылдын 29 май күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөмөнөр факультети тарабынан Стамбулду багындыруунун 571 жылдыгына карата концерттик программа өткөрүлдү. Ардактуу көрөрмандар, сиздер университет жашоосу программасында Кыргыз-Түрк Манас университетинин бул айындагы маанилүү жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.